Дыйкандардын ошибкасы туугандар. Ушундай бакты жерде ушундай яма кылып туруп, анан тигип салышат да туугандар, көрдүңөрбү? Ошол жерден моголары жарылганы, нымдуулук көп болуп, бул түйүнөн чыгып кеткендер. Бул ошо корневой шейкасына да суу кирип, могу корневой шейкасында жаппаш керек. Анан стресс алганда самовыживание кылып туруп туугандар. Ушундай дичкаларын чыгарып ийет да. Көрсөңүздөр болот, көрүңөр. Караларына суу нымдуулук көп болгондон баягы фитофтороз, фузариоз, тамыр чирик оорулар бар. Ошол оспол болуп кетет. Көрүңөрбү? Буякта дренаж деп коет, дренаж болуш керек да. Мисалы, буяктан агып келген суу кайра мuyакка чыгып кетиш керек. А бул жерде кандай? Көрдүңүздөрбү? Яма кылып туруп тигип койгон. Кар жайт, жаан жайт, ушул жерге толуп, көлчөк болуп толуп калат. Анан бул жерден жанагындай козган илдеттер образоваться этип, ушинтип тамырынан чийит туугандар. Ошон үчүн бакка тигерден мурда жакшы планировка кылышыңыздар керек. Мына сууну мындай эки жагынан кеткендей кылып, мисалы бизде аймакта бул эмне ойдон турат? Анткени бул 1 метрден таштак жерде өзүчү, таштак жер болгон үчүн дагы бул жашабайт. Эгер топурагыңар суглинистый жана чопо болсо, анда уже сиздики бат эле чирип кетмек. Ошол үчүн ошо дренажды туура кылыш керек. Бир аз ямага эмес, наоборот колдон келсе дөңсөгө тийиш керек туугандар. Ошол. Эгер суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Видео жакшы өзүңөргө сактоо болот туугандар. Сиздер менен Эмир Агро туугандар.